Кутман күнүңүздөр менен, менин сүйүктүү угармандарым. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Бетин күйгүзгөн сулуу» аттуу романынын 6 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Эркайым автобекеттен айылына кетчү таксилерди, кетип бара жаткан жакшы тааныш айылдаштарын издеди. Убакыт кеч болгондуктан каттамдар толук кетип бүткөн экен. Жолу болбоду. Айылга атайын каттам эртең менен кетет, андыктан таң атырышы керек. Барар жери болбогондон кийин ушул эле автобекеттин отургучтарында эптеп убакыт өткөрүштү ойлоп бара жатып, эне менен наристенин бөлмөсү деген жазууну окуп баш бакса бир орун бар экен, сүйүнүп кетти. Ошентип жумушунан куулган, батиринен чыгарылган, ушундай оор күндүн аягында кичине жолу болуп, шам-шум этип келишкендеринен кийин эне бала кучакташкан бойдон уктап кетишти. Эртеси күнү жакын кайнелеринен болгон Жылдызбек чакан автобусу менен каттамга чыгып жаткан экен. Уулун ала кетүүсүн өтүндү. Ой жеңе, Кылыч байкемдин чүрпөсүн бекер алып кетпегенде кимдикин алып кетет элем? Деген кайнесине ыраазы болгон Эркай шаарга көнө албай, чоң ата чоң энесин, камчы байкесин сагынган, азыр эми айылга кетерин укканда эдиреңдеп кубанган уулу менен чоң кишиче сүйлөштү. Балам, эми сен чоң жигит болуп калдың. Чоң ата чоң энеңдин тилин алып, камчы байкеңе жардам бер. Мен болсо айылга бара албайм. Бирок сага дайыма телефон чалып турам. Мени көп эле күтө бербе, деп колуна толтура таттуу карматып узатты. Бул дүйнөдөгү жалгыз медерин жөнөтөөрү менен кечээден бери уулуна ыйын көргөзгүсү келбеген жаны кайгы муңга боюн таштап жибергенсип шолоктоп ыйлады. Төрөлбөй жатып атасынан айрылганы, энесинин эрте кеткени, жаш жарык капыс жайраганы, жумуштан куулганы, Бердибектин кордугу, Мадинанын тикен тили, батиринен кууп чыкканы, баласын бага албасын билип айылга аргасыз жөнөткөнү, дейле бүт кайгы муңу ыйга айланып чыгып жатты. Айланада болсо аялдардын мындай кайгысы жидеп көнүмүш болуп калган тирилик эч нерсе болбогонсуп өз нугу менен агып, ар ким өз таттуу жыргалына тамшанып, азабына ачуурканып, бирөө менен бирөөнүн иши болбой, иши болсо да жардамы тийсе, аны өзүнүн пайдасы үчүн гана жасап, соопту да Кудай менен соодалашып кылып, жакшылыкты кара жанынын кайгайы, көңүлүнүн көйгөйү үчүн гана көргөзүп, алдуулар үстөмдүк кылып, алсыздар жүз төмөн кулап, жашап кетиш үчүн жан талашып, өйдө чыгыш үчүн өзгөлөрдүн башын тепкич кылып тебелеп, ыпыластыктан ырыскы таап, жамандыгын жасалмалап жаап, шаңдуу, шамшаракаттуу шаар турмушу шарактап өтүп, шолоктоп ыйлап отурган Эркайдын сол кулдаган далысына эч ким жумшак алаканын коюп, солуктаган абалын эч ким сооротуучу сөз айтып жеңилдетпеди. Ошентип аялдар боенуп, таранып, жасанып, курмандыкка да барып сулуулукка жете албай жүрсө, Эркай табигый сулуулугунун азабын тартты, куралын көрдү. Ал Теңир берген өзгөчөлүгүн курал кылып пайдалана албады. Эркектерди каалагандай калчап, чүлүктөп жетелеп алганга шыгы жок болуп чыкты. Болгондо деле буга анын уяты жол бербеди. Ар намысы алдын тосуп, ыйманы ыйлап туруп алды. Анын сулуулугуна арбалып, айлана жүгүргөн эркектердин бири да ички дүйнөсүн түшүнө алышпады. Жанду куурчак катары карашып, кандай жол менен болбосун төшөккө жыгып, башкалар жете албай жүргөн сулуулугуна оонагысы, тебелегиси келишти. Эркайды деле ички көйгөйүн көтөрүшкөн.
айрылуудан улам ырбаган көңүл жарасын айыктырган түшүнүктүү камкор кол акырын чочутпай жылуу коюнуна имерсе бара-бара багынып бермек. Азыр эми шарактап кайнаган быкпырдай эли жайнаган шаар ортосунда жападан жалгыз ыйлап отуруп, өзүн түркүн жырткычка толгон, жунглидеги кимдин болсо да алы жеткен, баардыгынан качып бара жаткан алсыз, коркок коенектей сезди. Ушинтип баардыгынан кечип кеткидей абалга кептелгенде аны бир ой азгыра берчү. Ошентип жиберсе эле баардык азаптардан кутулчудай сезилип кетчү. Мына азыр айласыздыктын жетер жерине жеткенде ошол оюн ишке ашырыш үчүн бир чечимге келди да ордунан тура калды. Жунглидеги коенек өзүн жашырып калар, сактап калар ийнин оозуна жеткендегидей болуп сүйүнүп да кетти. Жеңилдей да түштү Эркай. Бирок коенек куураган куу кекиртектин айынан кайра эле сыртка чыгышы керек. Эркайымда көпчүлүктүн көңүл борборунан оолак, эркектердин сугалак көздөрүнөн ыраак болуп, жер өңүнө өңүн окшоткон жапайы жаныбардай бул комсоо, ыпылас жашоого коошуп, жуурулушуп жөн жашашы үчүн жанагы азгырыктуу оюн ишке ашыргандан башка жолду көрбөй турду. Азыр эми ага чейинки кадамы жаңы батир таап, эскисинде калган аз-маз оокатын көчүрүп барышы керек. Ошентип жаңы жашоого даярданышы керек. Бишкектин жаңы конуштарынын бир үйүнүн короосунда 3 жигит нарда ойноп отурушту. Кош Зарик такта үстүндө шыгырай тоголонуп, жыгач фишка тарс-тарс чабылып оюн кызуусунда. Түшкөн Заригинин сандарын 6, 5, 4, 2 деп айтып жиберип, ошого жараша ыкчам ойлонуп, шамдагай жүрүш жасап, жаман кол келип калса сөгүнүп жиберип, куштарды кармаса алда кимге ыраазы боло, айтор ушундай бир кумар, берилүү менен ойноп жаткан орто бойлуу кубакай жигиттин аты Жолчу. Ал ушул короодогу 5 батирдин биринде туруп курулушта иштейт. Карт бойдук. Анын каршылашы түшкөн Заригине жараша кичине ойлоно түшүп жүрүп, утулганына да, утканына да эч кандай ички сезими билдирбей, Зарикти акырын ыргытып, фишкаларды тарсылдатпай ойногон жигит Илимбек, ушул үйдүн кожоюнунун иниси. Бул дагы бойдук, узун бойлуу, албеттүү кебетесине жараша ал security аталган заманбап кароол агенттиктердин биринде иштейт. Экөөнүн кызыктуу оюнун түшүнүүгө аракет кылып, унчукпай отурган жигиттин аты Токтоназар. Достору Жаманиттин аты Бөрүбасар, жаман кишинин аты Токтоназар деп кээде тамашалашкандары менен Токо деп чакырышат. Ал Жоробектин досу жана коногу. Айылдан жумуш издеп келген анын үй бүлөсү бар. Нарда аттуу бул оюнду билбегендигинен улам Зериге карап отурат. Ушинтип шыгырата Зарик ыргытып, тарсылдата жүрүш жасап, бака-шака түшө ойноп жатышкандарында 5 батирдин жалгыз короосунун темир эшиги ачылып, чоң чемодан көтөргөн Керимбек кожоюн жаш келинди коштой киргенде үчөө кумарлуу оюндарынан баш көтөрүшө дароо тура калышып, шашыла салам айтышты. Жаңы кошунаны кабыл алгыла, деди Керимбек алик алуу ордуна. О, мындай сулуу карындашты тим эле кучакты кең жайып кабыл алабыз да, деди экөөнө караганда аялзатына ышкылуу Жоробек эпчилдик менен чемоданды кожоюндан ала калып. Илимбек, бул карындашка, ким эле атың? Деп азыр эле сураган келиндин ысымын кайра сурап, келин Эркинай деп жооп бергенде, Эркинайга жанагы бошогон бөлмөнү ачып көргөзүп койчу, деп топ ачкычты карматты. Охти, чүрөк экен, тим эле чүрөк, деп тамшанып келген Жоробек отура берип, кана бул чүрөктү чабаарым чын болсо 5ти көрсөтүп койчу, деп Зариктерди калчай таштады эле бул оюн 4 чарчылары 2-1 деген сандарды көрсөтүп токтоду. 2-1 болсо ыргытаарың, деп мыскыл менен Зариктерди ала калып
Илимбек чүкө өкчөгөндөй акырын таштады эле ага дагы 2-1 түшүп калбаспы. Экөөңөргө бирөө да жок экен, деп зариктерди колго алган Токо жөн гана таштап койду эле. Бул төлгөө салып ташталган 4 чарчылар 6-6-ны көрсөтүп койбоспу. 6-6 эмес, 7-7 ыргытсаң дагы бул сулууну өзүм чабам, деди Жоробек уттуруп жиберген сымал кызаңдай. Сенден эч ким талашпайт, дос. Чапсаң чаба бер, деди Токо досунун мунусун жактыра бербей. Кел, ким утса ошонубуз чабалы, деп Илимбек сунуштап. Жоробек мейли, деп кабыл алып. Токо аны кесип, мелдешип жатышып, жандарына жанагы сулуу кандай келгенин байкабай калышты да, анан аны көрө калышып, ууруларын карматкан немедей түздөнүп отура калышты. Бул үчөө өзүн ортого сайып ойногону жаткандарын түшүнбөгөнү белгисиз боло сумсайган бойдон жандарынан өтүп сыртка чыгып кеткенинде тымып карап турган экөөнүн оозуна Токо үн катты. Сустайган неме экен? Экөөңө чаптырчу түрү жок. Сустаймактан сустайсың. Мындай сулуулардын далай суусун чыгарганбыз. Буюрса муну деле, деп Жоробек алакан ушалаганда Илимбек коштоду. Жоргонун тери кургабайт, дейт. Мунун калп эле сумсайып баасын көтөрүп жатат. Мейли канча көтөрсө да көтөрүп чаппай жан жокпу. Эчтеке боло электи эле менчиктеп алдыңар го. Балки мунун күйөөсү бардыр, балдары бардыр. Мындай болушу толук мүмкүн эле. Андыктан экөөнү супсуну сууй түшкөнү менен баары бир эле мелдешип, колу келген Жоробек утуп кетти. Эркинай кечинде өзү жалгыз эле көчүп келип, таксиден бир таңгак жууркан төшөгүн, бир коробка идиш аяк, чака чайник, тамак бышыраар плиткасын түшүргөндө Жоробек чуркап жетип жардам берип жиберди. Ойлогону ордунан чыгып, кыңылдай ырдап, кыпылдай кубанган ал дүкөнгө чуркап чыгып, суусундук, торт, арак, дагы таттуу паттуу алып келди да Токону ээрчитип Эркинайдыкына кирди. Конуш жайлуу болсун, деп кирген буларды сумсайган жүзүнө жасалма жылмаюу жаратып кабыл алган Эркинай өзүнүн ысык чайын жигиттердин ала келгендерине кошуп сыйлап, чечилип сүйлөбөй, суроолорго кыска жооп берип коюп гана отурду. Күйөөсү жок, айылда баласы бар экенин айткан келинден каяктан келгенин сурашкандарында ал жындыканадан качып келдим, деп жооп бергенинде экөөнүн бул күтүүсүз жооптон ооздору ачылып, кандайча деген суроону артка жутушуп, муну тамаша сыяктуу кабыл алып күлүп коюшканы менен ойлоно түшүштү. Ичсе кичине көңүлү көтөрүлөр бекен, деп арактан таптакыр баш тарткан Эркинайга Жоробек болбой жатып бир куюм арак ичирип койду эле, терскерисинче натыйжам берип маанайы огу бетер түшүп, капкайдагы кайгылары козголуп, көзү жашылдана баштады. Муну байкай калган жигиттер сөздү башкага бурушуп, ич кызыткан арак деми менен бажылдашып, бир топко отуруп чыгышты. Бирок чала тоют болуп калган Жоробек дүкөнгө чуркап барып, дагы бир арак алып келе калды да, Эркинайдыкына кайра киришкендеринде ал: "Байкелер, мен жаман чарчап турам. Өзүңөрдүкүнө барып ичсеңер, мен эс алат элем", деп кыйылды эле Жоробек. "Кой, болбойт. Сенин жаңы конушуңдагы жакшы жашооң үчүн ичип жатсак", деп чала кызуу неме ынабады. Кайрадан ичип киришти. Эми Жоробек Эркинайга жакыныраак отуруп, деги эле көптөн берки таанышындай мамиле кылып, өзүнө жагып калганын улам айтып, колунан сылап, далысына алаканын кое баштады. Токо болсо бул досунун кылыгын жактыра бербей: "Эй, жоке, катуу кетпе. Болду эми, антпе", деп коюп, мас соосу билинбей экөөнүн маңдайында отурду. "Эркиш, жана сени биринчи көргөнүмдө эле жактырып калдым. Көрсө бир көргөндө сүйүп калуу деген чын турбайбы? Мени какпачы, урушпачы. Кичине ичип койгонум болбосо жакшы эле жигитмин. Сени керек болсо алам, балаңды дагы багам", деп Эркинайды кучактап, бир колу менен санынан сылай бергенде ал: "Тарт колуңду эшек, жолобо мага", деп чаңырып ордунан обдула берип, Жоробекти түртүп жиберди. Бул күтүүсүздүктөн ордунан кулап түшө жаздап карманган Жоробек ызырына сөгүнүп жиберди. "Эй, канчык,
Эмне назданасың, кыздан бетер? Биз керек болсо сендейдин 80-ин эметкенбиз, деп токо жетип кармагыча болбой Эркинайды шап кучактап так көтөрө бергенде токо аны карыдан ала силкилдете кыйкырды. Жоробек, жиндиленбей кое бер. Жаман оюнда көтөрүп төрдү карай басайын дегени менен ага алы жок Жоробек Эркинайды түшүрө берип токого ызырынды. Эй, сага эмне жок, кийлигишпе дегенинче болбой токо жакадан ала үйдөн сүйрөп чыгып, экөө жулмалаша түшкөндө Эркинай эшикти жаап иле калганга жетишти. Токо Жоробек менен алышып жатып, эптеп үйгө киргизип жаткырды. Жөн жатпай чабалактап, улам тура калып, сөгүнүп сагынып эшикти карай умтулган аны бир топко кармап жатты. Ушундай бир топ убарадан соң досу тынчып бара жаткансыганда токо өзү да жаздыкка баш коюп, бутун сунган болчу. Канча уктаганын билбейт. Бирөөнүн катуу кыйкырыгына аралаш калдыр-шалдырдан улам секирип турса, жанында Жоробек жок. Бир эле ирмемде эмне болгонун түшүнө калып, атып чыгып эки аттап Эркинайдын эшигине жетсе албек экен. Бирок үй ичинен аялдын кыйкырыгына аралаш эркектин сөгүнгөнү угулуп, катуу түртсө эшик кычырап ачылчудай болуп барып туруштук берди. Мындан да катуу түртсө ачылып кетерин боолгологон токо артына кетенчиктей берип, бүткүл тулкусу менен каалгага катуу урунганында ал ачылып кетти эле күүсү менен барып Жоробекке урунуп токтоду. Караса төрдөгү төшөгүн тебелей турган ич көйнөкчөн Эркинай колуна бычак алып айбат кылып туруптур. Токо досун шак кучактап, бас деп алып чыгайын деди эле ал колду жайлады шуркуя. Бул чын эле жиндикканадан качып келген окшойт, деди бир алаканы менен бир алаканын баса артка бурулуп. Бас деп демитти токо. Өзүң жинди болгону калыпсың. Эмнеге көңүлү жок аялга жүгүрөсүң? Деп дегидеңдеткен бойдон алып чыгып кетти. Жумушунан куулуп, батиринен чыгарылып, баласын бакмак тургай өзү көчөдө калып, бул дүйнөдөгү жалгыз медерин айылга кетирген соң, ички кайгысы менен бир топко автобекетте отуруп, анан кандай да болбосун тирүү жандын жашоосун сүрүш керектигин эстей, капчыгында калган тыйынын санаса, арзаныраак болсо да батирге чыгып, бир айлык өпчап жашоосуна жеткидей акчасы калыптыр. Ош базардын радиорубкасына батир берчүлөр телефонун калтырып кетишет деп угуп калган эле. Автобуска отуруп аякты таап келсе, алиги батир бергендердин телефондору сатылат экен. Азыр ар бир тыйыны кымбат Эркай эмне кылаарды билбей турса, бир киши «Чоң кыз, квартира керекпи?» деп сурап калды. «Ооба» деп сүйүнүп, тактаса өзүнүн көңүлүндөгүдөй болуп чыкпаспы? Бир гана батир шаар борборунан алыс жаңы конуштардын биринде экен. Ага деле кайыл болуп кермекти ээрчип жөнөгөн. Жолдо ката жаңы кожоюндун жайдары мүнөзүн байкап, анын өздөрүнүн жаңы конушунун тынчтыгын, квартиранттарынын тартиптүүлүгүн айтып мактаган кебине ийип, эми тынчыраак жашайт экенмин деп үмүттөнгөн ал ысымын сураганында мындан кийин эркин болоюнчу деген жакшы тилекте Эркинай деп калпайтып салган эле. Ошентип Эркайым эмес Эркинайдын жашоосун жаңы батирде жакшы баштайын деп ойлогон болчу. Бирок эркек кошуналарынын өзүнө кадалган сугалак көзүнөн улам жаңы жашоосу андай деле тынч болбой турганын божомолдогон болчу. Антсе да биринчи түндө эле ушинтип ызы чуу чыгып, зордуктала жаздайм деп ойлогон да эмес. Ошентип бул шаардын баардык тааныштарынан кол үзүп, ал тургай Аяш апасы Айсалкын менен да кабарлашпай, телефон номурун да өзгөртүп, жаңы жашоо кечирейин деген жакшы тилеги таш каап, жаңы чөйрөсү мурункуларынан да таш боор болуп чыкпадыбы? Эми эмне кылат? Мына эми эртең эле таң атканда түндө болгон окуя элге тарайт. Ушул келин келгенден бери короодо тынчтык болбой калганын айтышат. Өзүнүн жеңил ойлоолугун апырылтылат. Кыскасы баягы эле жашоосу кайталанат. Бул жерден деле кууп чыгышат, же өзү качып кетет. Кайра барган жеринде деле ушундай зөөкүр эркектер, ушакчы аялдар бар да. Зордуктала жаздаган Эркай бактысыздыгына чыдабай ыйлап отурду.
кийинки жашоосун үмүтсүздүк менен ойлоп отурду. Ошондо баягы жылаандай жылып кирип, бүт жан дүйнөсүнө оролушкан жаман да, азгырыктуу да ой өзүнө бийлик жүргүзө баштады. Ушинтип жиберсе эле бүт жашоосу ордуна келип, элчилеп тынч турмуш кечирчүдөй болуп туруп алды. Мындан башка жол жок болуп турду. Жанагы мас зөөкүрдү досу алып кеткенден кийин түн кайрадан өз өкүмүн жүргүзүп, айлана тынчыганда ал акырын туруп оокаттарынын арасынан алакандай күзгүсүн алып чыгып өзүнө өзү көз жиберди. Кудурет атайылап адамдар суктансын деп эч кынтыксыз жараткан бет түзүлүшү, нурдуу жүзү, айкын сулуулугу бар экенин балакаттан өтө баштаганда эле сезген, башкаларга салыштырып көрүп билген. Буга сүйүнгөн, сыймыктанган, мактанган, ал эмес текеберсинген. Бирок бул сулуулугу бактысыздыгынын башаты болоорун миң ойлосо да башына келбеген. Эми мына ал сулуулугунун азабын тартып отурат. Ушактардын бутасына, эркектердин сугуна айланып, аялдардын кызганычын козутуп, көрө албастыгын күчөткөн айлана чөйрөгө бүлүк салгычка айланды. Мунун бардыгына ушул сулуулугу күнөөлүү. Демек андан кутулуу керек. Ал чечкиндүү түрдө ордунан тура калды. Алгач эле бою менен бой болуп өскөн олоң чачын тутамдай кармады. Экинчи колуна кайчын алды. Раматлык жары кылыч калың жана узун чачын өзгөчө жакшы көрчү. Олоң чачына оролгусу келе берчү. Анан калса ага турмушка чыккандан кийин чачы дүркүрөп өсүп бербеди беле. Ал каза болгондон кийин чачын тараган сайын кылычын эстечү да. Бул олоңго башка бирөөнүн оролгонун ыраа көрбөчү. Эми мына жанагындай зөөкүрлөрдүн кармамак тургай караганына да ыраа көрбөй, курч кайчыны чач түбүнө сайып, кыр четтире кесип жиберди. Кайчы калың чачка толук өтө албай, какаганда бөлүп кесип салды. Суналып келип жерге түшкөн капкара чач карайган жер менен жер боло көрүнбөй калганда, жалаңдаган кайчыны чекеси ылдый түшүрүп, көз үстүндө иймекей болуп керилген калың кашка такап кайчы жагын кырч эттире ачып жаап жиберди эле, майда кылчалар бетине түшкөнү даана сезилди. Экинчи кашына кайчыны ушундай эле ойнотуп өткөндөн кийин көзүнө келди. Кайчынын ичке учу музоонукундай ийилген кирпиктерине илингенин сезери менен кош миздин ортосунда бырпырашты. Сулуулуктан ушинтип арылышты ал көп эле жолу ойлогон. Андыктан дайыма жасап жүргөн ишин жасагансып, бат эле чачын чолойтуп, каш кирпигин мулуйтуп жиберди. Алдыда өзүнө өзү кыла турган кыйноонун жанында булар жөн эле баланын оюнундай болчу. Ошол үчүн муну жасаар алдында заарканып, коркуп, чыгына албай, айнып барып токтоду да, эгер буга барбаса кыялындагы элчилеп тынч жашоо менен максатына жетпөөсүн дагы бир жолу аңдай берип, чечкиндүү түрдө эки аттап эңкейе плитканын сайгычын алып токко туташтырды. Бөлмөнү мурда короодо күйгөн лампочка терезеден тийип күңүрт жарык кылып турса, эми ага плитканын кыпкызыл болуп чыккан спиралынын алоо кызыл жарыгы кошулду. Эркай аш кашыкты табы бетке уруп чыккан плиткага койду да, ал кызарып чыккыча карап туруп, анын сабынан майлык менен кармап бетине жакындатты. Бирок анын ысык таптуу сүрүнө чыдай албай таштап жиберди да, кош алаканы менен бетин басып ыйлап ийди. Бир аздан кийин соолуктай түшүп, ыйын токтотуп, кайрадан кашыкты плиткага койду. Бул жолу ысык кашык бетине мурункудан жакындаганы менен дагы да даабады. Ушинтип чыгына албай, муздак сыз полдо отуруп, ал жанагы Жоробек алып келген, ичилбей жартысы калган аракты идиштеринин арасынан көрдү да, дегеле баш жазаар дарысын тапкан аракешче сүйүнүп кетти. Бул оттуу суу өзүн эрдемсинтип, чыгынта алар касиетке ээ экенине ушинтип кубанган ал чөйчүккө мелт калт куюп туруп ичип жиберди.
Ал негизи аракты кылыч менен жашап жүргөнүндө конокко баргандарында ичип калган жайы бар. Бетин тырыштырып жатып, кыйнап кыстоо менен араң иччү эле. Азыр тигил кашыктагы коркунучтун жанында ал жактырбоосунун өңү өчтү белем жөн гана өзөгүн өрттөп барып ичинен орун ала калды. Бир аздан кийин арак боюна тараганда Эркай жеңилдей түшкөнсүдү. Бүткөн бою чымырап, бети албырып чыкты. Аркы беркиге алаксып, азыркы абалын ойлоп аны талдады. Бүт дүйнөнүн аялдары күндөп түндөп сулуу боло албай жүрсө, өзү минтип куйник абалга келе албай жатканына күлкүсү келип, кат кырып да жиберди. Бирок мындан башка жол жогун эстеп, күлкүсүнүн арты ыйгайланды. Жалгыз көз плиткасы балбылдап күйүп турду. Ага кашыкты кайрадан койгон Эркай калган аракты бүт куйду да бети башын бырыштыра жийиркене берип, бир дем менен тартып жиберди. Анан бир топко кайгырбай да, күлбөй да мисирейе плиткадагы кызыл чокту тиктеп, денесине аракты тараганын сезип, ал жанагындай жагымдуу эмес кандайдыр башын оорутуп, жүрөгүн лакылдатканын байкап отуруп анан кашыкты майлык менен кармап, жанагындай эле жүзүнө жакындатты. Кашык мурункудан дагы катуу кызыптыр. Аны бат эле ысык өтүп, колун күйгүзө баштаган сабынан сезди. Бетине лаулдап тийген табынан билди. Бул жолу ал корккон жок. Тек гана көзүмө тийгизип албайын деп сактанды. Чуңкур жагынан чапсам туура болобу, же сырт жагынан бассам ылайыкпы деген гана ой кетти. Анан кашыктын дөмпөк сырт жагын чекесине туштады да, көзүн жумуп ысык темир менен чаап жиберип, жан чыдагыс ачуу оорудан катуу кыйкырды. Бирок өзүн жоготпостон дагы бетин карай чаап алып, эгине жаныта шилтеп, кашыкты таштап чалкасынан кетти. Бүткүл бети өрттөнүп жатканы белгисиз, же териси толук сыйрылып кеткени билинбей, ачуу, уудан да ачуу жүзүн жапкан бир оорудан аянычтуу онтоп, чыдабай чабалактап ыйлап, жанын коерго жай таппай жатканында эшик шарт ачылып, кимдир бирөө «Эркинай, Эркинай, сага эмне болду?» деп ал заматта жанына келе калганында ушул киши оорусуна айла тапчудай «Күйдү бетим, жардамга!» деп дээрлик ый аралаш кыйкырып жиберди. «Я!» деп алып күйүп турган плита менен жерде жаткан ысык кашыкты байкады окшойт. «Суу керек, сууга бетиңди салышың керек!» деп саамга жок болгонсуп кетип, заматта кайра эле пайда боло. «Сал бетиңди сууга, мал бетиңди!» деп колунан тарта берип, «Эңкей, мал бетиңди!» деп өзү да муздак суу толо чаканы өйдө көтөрүп, бетине жакындатты эле Эркай чакага башын тыга калды. Муздак суу күйүп жанган оорусун басаңдата бетине шак дей түшкөндө, бул жанагыл ооруга караганда жандын жыргалы боло калгансыды. «Сен ушинтип улам сууга малып отура тур, мен тез жардамга чалайын!» деп алиги киши сыртка жөнөгөнсүдү. Бир аздан кийин анын үнү сырттан угулду. «Алло, тез жардамбы? Бизде оорулуу бар, бети күйдү. Я, жеңил жаракат эмес. Силер түшүнсөңөр, биякта киши жаман болуп жатат. Туй ата!» деп сөгүнүп алган ал дүпүлдөп нары жүгүрүп кеткенсиди. Кыязы тез жардамдагылар жеңил жаракатка келбейбиз деп коюшту окшойт. Бул токо эле. Ал жана аңгилиги кармаган досун жулкулдатып, Эркинайдыкынан алып чыгып кеткенинен кийин, биринчиден досунун колунун канын токтотуш үчүн үйгө кирип йод, бинт сыяктууларды издешсе, эч нерсе жок болуп чыгып, аргасыздан жатып алган кожоюнду тургузууга туура келген. Эмне болду? Жайчылыкпы?» деп чыга калган Керимбек жолчунун канжалаган колун көрүп чочуп кеткен. «Туй ата, эмне колуңду кесип алдыңбы?» «Сайбийди», деди Жоробек. Токо «Ооба» дейин деп бара жатып унчукпай туруп калды. «Ким сайды?» «Жаңы квартирантыңыз». «Я, жанагы келинби?» «Ооба». Кайран. Жана ошол жактан үндөрүңөр чыгып жатты эле, түшүнүктүү. Сен мурдуңду көтөрүп секирейин дедиң, ал бычакты ала калды да». «Жок, байке, жакшы эле өзүнүн көңүлү менен эле болуп жатканбыз.
Анан байке йод бинт барбы деп досунун каратып туруп калп айтып жатканына жини келген Токо сөздү башкага бурду эле Керимбек артка бурула берип: «Эй Бермет, йод бинтиң болсо алып чыга калчы!» деп кыйкырып кайра Жоробекти такыды. «Анан эмне болду?» «Анан эмне болуп кеткенин билбейм. Замат эле жин тийген эмедей өкүрүп акырып, жаздыгынын алдынан бычак ала калып, шилтеп калып жүрөт. Дагы жакшы колум менен тосуп калдым». «Эй, мунуң даана оорулуу неме го анда? Жана токтоодой көрүндү эле го. Ооба, тим эле көзүмө чүрөк көрүнүп, жагып өзү дагы мага ийип келе жатты эле. Ийбей эле сен ага жабышканда кагып урушту эле го», деп Токо досунун дагы да калпты урдурганына жини келип кетти эле Жоробек. «Сен каракчыдай болуп экөөбүздүн маңдайыбызга туруп алсаң кайсы катын болбосун ошентмек», деп Жоробек кызаңдап кетти. «Койчу досум, мен баардыгын байкап турдум го. Ийген аял ошондой болобу? Сен жаткандан кийин мага эшигин ачып берди го. Буга эмне дейсиң?» Чынында эле Эркинайдын илинүү эшигин кандай ачылып, Жоробектин кантип кирип кеткени Токого белгисиз эле. Ошондуктан ал сөз таппай калды. «Көңүлү болсо кандайча анан сени сайып жиберди?» деп кожоюн Токо таппай калган суроону берди эле Жоробек буга да жөндүү жооп бере алды. «Мунун оорусу бар окшойт. Жана сүйлөшүп отурганыбызда жиндиканадан качып келдим деп айткан. Туурабы Токо?» деп Токого карады эле. Ал бул чындык болгондуктан баш ийкеп: «Ооба, айткан», деди аргасыздан. «Эмне болуп кетти? Деги жайчылыкпы?» деп ушул учурда аптечкасын көтөрүп кожойке келип, Жоробектин колун көрүп чочуп кетти. «О Кудай-ай, колуңду шылгансың го?» «Өзү шылымак беле. Шылыптыр тиги жаңы квартирант. Бол, йотуңду алып чык», деди эле Керимбек. Бермет ого бетер чочуду. «Апей, ал эмнеси экен келбей жатып? Соо киши ошентеби? Жиндиканадан качып чыккан неме экен?» «Жиндиканадан? Эмне оорулуу немени киргизипсиңби?» «Кайдан билиптирмин эй, сырттан зымпыйып татынакай эле көрүнгөн. Качан болсо ушинтип басып жүрөсүң? Деги качан жакшы квартирант жолугат сага. Бир байле боло элегиңде мунун акчасын кайрып берип чыгаргын. Кой отур эми таң атсын. Ал түндө кубалап чыга албайм да», деп эрди катын Жоробектин колун таңгыча Эркайды батиринен кубалап чыгууну сүйлөшүштү. «Эх досум, катындарды уйпалаган аңгилигиңди билчү элем. Кулакка кире карыштап кесмейлигенди кайдан үйрөнгөнсүң? Эми ак жерден тиги байкушту кубалап чыгышат», деп Токо сыртка чыкканда досуна нааразы болду эле кызуураак Жоробек кызаңдай кетти. «Эмне эле болуп жатасың эй дос? Бир катынды өзүңчө эле коргоп. Мындайларга убал жок билсең. Сага да айла жок экен», деп досунун бул кылыгына иренжи түшкөн эле. Жаткандан кийин Жоробек бат эле уйкуга кетип, өзү уктай албай чабалактап жатты. Жанагыл ичкен арак тарай түшүп, эми эки чыкыйын зыңылдатып чыкты. Уктап кетээр бекеммин деп бир топко жатып, анан тамеки чегейин деп сыртка чыкса, Эркинайдын бөлмөсүнөн кандайдыр бир шарпа чыгып, бышактап ыйлаганы угулду. Табышмактуу сулуунун бул дагы эмнеси? Чын эле оорулуубу? Же биринчи эле жолу жолуккан кишиге эшигин ачып берип, кайра ага бычак сайган не деген жоругу? деген ойдо акырын басып келип, каалга сыртынан тыңшаса, азыр эле ый угулган бөлмөдөн каткырык угулбаспы? Бул чын эле жин оорулуу окшобойбу? деп ичти карай ачылган эшиктин жылчыгынан шыкааласа, үйдө кызарып плитка күйүп турганы байкалды. Ал түндө тамак бышырбаса деле, суук болбосо дагы эмнеге аны күйгүзүп алды деп таң калып, ичтен чыккан шарпасына тыңшап угуп, көңүлүнө бир ой келе калып жерди караса, учу бүктөлгөн кере карыш зым жатыптыр. Аны алып каалганын жылчыгына салып, өйдө карай жылдырса, ортолоп барып бир нерсеге такала түштү. Ошондо гана досу эшигин илип жаткан Эркинайдын үстүнө кантип кирип барганын түшүнө калды Токо. Азыр кичине эле күч жумшап, өйдө көтөрсө илгич ачылып кетээрин боолгулоп турганда ичтен катуу чаңырык чыкты. Токо чочуп кетип, эмне болгонун аңдагыча дагы кыйкырып алып, оор унтоп жибергенде илгичти зым менен өйдө көтөрүп, эшик ачылып кеткенде бир чоң аттап полдо чабалактап жаткан Эркайды көргөн.
Алгач эмне болуп кеткенин түшүнбөй, Эркай өзү бетим күйдү дегенде гана не болгонун аңдап, алгач сууга чуркап, тез жардамга чалып, алар болбогондо эми такси издеп көчөнүн башын карай жүгүрүп келе жатты. Көчөнүн башынан эптеп такси таап айдатып келсе, Эркай кичине өзүнө келип, бетин суу чүпүрөк менен баса, өпкө кага солуктап отурган экен. Кеттикпи? Деп Токо колтугунан сүйөгөндө анын эрки менен болуп, жетегинде жөнөдү. Алардын эшикти бекитип чыгып кетишкенин бул кең короонун таңкы уйкуда жаткан тургундарынан эч ким сезбеди. Эркайды республикалык оорукананын күйүк бөлүмүнө алып кирип кетишкендеринде жерге жарык кирип, шаар турмушу кыйла жанданып калган. Не болсо да Эркайдын абалын билип кетейин деген ойго келген Токо далисте күтүп турду эле, жарым саат өтпөй медайым чыгып келди. Аялыңыз жакшы эле? Деди түнкү кезметке турган ал чарчаңкы түрдө. Жаратына ар кайсыны баспай, бияка дароо келе калганыңар жакшы болуптур. Азыр тиешелүү дарыларды сыйпап, тынчтандыруучу дары сайдым. Уктап кетти. Саат 8-дерде врач келип көрөт. Ошондо дагы кандай кылышты айтат? Деп Токо Эркай аялы эмес экенин, аны чала була эле таанырын айткыча болбой кайра кирип кетти.